Салам достор, биздин үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду. Бирок азырынча балалуу боло элекпиз. Биздин менталитет менен жашоо да оңой эмес экен. Туугандар дайыма качан балалуу болсуңар дейт. Жашсыңар, жетишесиңер, карьера деп эле жүрө бересиңер дешет. Ал эми чындык кандай экенин билишпейт. Ушул сөздөр бизге оор тийгендиктен өзүбүздү коргош үчүн алысыраак жакка кетүүнү чечтик. Баш кошконубуздан 1,5 жылдан кийин келинчегим мага кичинекей торт берип, үстүнө "Атаке, шкафчикти бошотуп коюңуз, мен жакында силерге барам" деп жазыптыр. Бул кабарды биз көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Сүйүнгөнүмдөн ыйлап да, күлүп да алдым. Бирок УЗИде эгиз деп сүйүндүргөн. Андан көп өтпөй эле бөбөктөрдүн жүрөгү сокпой калганын айтышканда, дүйнөбүз бир заматта талкаланып калгандай болду. Кайра текшерсек да жыйынтык өзгөргөн жок. Бул биздин эң оор күндөрдүн бири болду. Айлар өттү, эл сурай берет. Жаңылык барбы? Мен болсо буюрса деп гана жөн гана жооп берип жүрдүм. Келинчегим мени аяп, мен төрөй албайт окшойм. Башкага үйлөн деди. Жок жаным, биз сөзсүз балалуу болобуз деп бул теманы башкага айтпашын сурандым. Кытайга келишибиздин дагы бир чоң себеби мойнубуздагы 40 миллион рубль ипотека карыз. Пайызы күн сайын өсөт. Бул ой экөөбүздү ичтен жеп бүттү. Ошондуктан биз жашообузду толук өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп ушул жакка келдик. Бирок 3 жумадан бери бул жактан да өзүбүздүн ордубузду таба элекпиз. Тапкан жокпуз. Тескерисинче чыгымдар көбөйүп, минуска кетип баратабыз. Бирок аракетибизди токтоткон жокпуз. Биз ишенебиз, Кудай бизге дагы бир мүмкүнчүлүк берет. Жакшы жаңылык менен мекенибизге кайтабыз деп үмүттөнөбүз. Бизди колдоп турган ар бириңиздерге чоң рахмат. Буюрса да алдыда жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Видеого лайк басып бизди колдоп туруңуздар.